Саламатсыңар кымбаттуу окуучулар. Кутман күнүңөр менен жакшы маанай жана ийгиликтүү күн каалайман. Кыргыз тили сабагы бүгүн 7 айынын 30-у күнгө дүйшөмбү. Сабактын темасы Чыңгыз Айтматов улуу талант. Бул жат жазуу балдар. Сегодня мы пишем с вами диктант на тему великий талант Чыңгыз Айтматов. Сабактын максаты биринчи улуу жазуучу Чыңгыз Айтматов жөнүндө маалымат алабыз. Цель первой — это у нас получим информацию о великом писателе Чыңгыза Айтматова. Экинчи максат грамматикалык жактан сабаттуулук деңгээлибизди текшеребиз. Вторая цель — это проверим уровень грамотности. Үчүнчү максат улуу таланттарды баалоого үйрөнөбүз. Третья цель — это учимся ценить великие таланты. Итак, значит, жат жазуу. Готовимся, балдар. Дептерлерди жана карандаштарды, калемсаптарды даярдагыла. Числону жазасыңар. Бүгүн айдын канчасы 30 дедеке, 7 айынын 30-у күнгө дүйшөмбү деп жазгыла. Андан кийин тема Чыңгыз Айтматов улуу талант деп жазып койгула. Түшүндүк, эмесе карагыла, сүрөткө көңүл буралы. Чыңгыз Айтматов турат. Бул биздин улуу жазуучу. Чыңгыз Айтматовдун атасы жана апасы. Атасы Төрөкул Айтматов, энеси Нагима Хамзаевна. Чыңгыз Айтматов атасы менен түшкөн сүрөтү балалык кези. Төмөн жакта болсо Чыңгыз Айтматовдун үй бүлөсү, апасы Нагима Хамзаевна, энеси Илгиз Айтматов, Люция Айтматова жана Роза Айтматовалар турат экен. Бул жерде азыркы күндө Чыңгыз Айтматов жок, энеси жок жана Люция Айтматова жок. Ал эми Илгиз Айтматов жана Роза Айтматовалар Бишкек шаарында жашайт, балдар. Китептерди көрүп турасыңар. Книги Чыңгыза Айтматова деп турат. Андан кийин Айтматов жана кино деген дагы бир китепти көрүп турасыңар. Эмесе сүрөт боюнча тааныштык дагы. Эмсе тексти мен силерге биринчи тааныштырамын. Андан кийин түшүнгөндөн кийин жаза баштайбыз. Бүгүн числону жаздык, балдар. 7 айынын 30-у. Чыңгыз Айтматов улуу талант. Ылдый жака жат жазуу деп жазып койгула. Жат жазуу. Текст менен тааныштык. Кана. Чыңгыз Айтматов улуу талант. Чыңгыз Айтматов значит великий талант. Дүйнөлүк талант. Кыргыздын улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматов Таластын Шекер айылында 1928 жылы 12 декабрда туулган. Итак, балдар, если писатель был бы жив, балдар, ему в этом году исполнилось бы сколько лет? 92 года. Уланталы тексти. Ал айылдын баласы. Балалыгы Шекер айылында өткөн. Ушул жерден билим алды, дүйнөнү тааныды. Анын балалыгы оор болду. Атасы Төрөкул Айтматов 1937 жылы репрессияга туш келди. Апасы Нагима 4 бала менен жалгыз калды. Көп өткөн жок. Согуш башталды. Жаш Чыңгыз согуштун кыйынчылыгын көрдү. Ал мектепти бүткөндөн кийин айыл чарба техникумду, андан кийин айыл чарба институтун бүтүп, зооветеринардык кесип алат. Ага жаратылыштан берилген шык чыгармачылыкка алып барат. Ал аңгеме, повесть, романдарды жазды. Анын чыгармаларын дүйнө эли окуду. Азыркы күндө дүйнөдө эң көп окулган чыгармалардын бири Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары. Чыңгыз Айтматов кыргыз элинин сыймыгы.
Таныштык текст менен. Кана баштадык. Абзацтан, кызыл сызыктан баштагыла. Дүйнөлүк талант. Кечиресиңер, мен толук окуйм, муну угуп тургула. Андан кийин жаза баштайсыңар. Дүйнөлүк талант. Кыргыздын улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматов Таластын Шекер айылында 1928 жылы 12 декабрда туулган. Жаздык. Дүйнөлүк талант. Дүйнөлүк талант. Кыргыздын улуу жазуучусу. Кыргыздын улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматов. Кыскартып жазсаңар болот, Ч Айтматов деп. Кыргыздын улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматов Таластын Шекер айылында. Энчилебаттар, собственные имена балдар. Шекер это село. Шекер айылында. Таластын Шекер айылында. 1928 жылы цифра менен жазыла. 1928 году. 1928 жылы 12 декабрда 12 декабря 12 декабрда туулган. Кайталаймын сүйлөмдү. Дүйнөлүк талант. Кыргыздын улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматов Таластын Шекер айылында 1928 жылы 12 декабрда туулган. Текшердикпи? Кийинки сүйлөм. Ал айылдын баласы. Балалыгы Шекер айылында өткөн. Жаздык. Ал айылдын баласы. Айылдын баласы. Балалыгы Шекер айылында. Шекер айылында өткөн. Шекер айылында өткөн. Кайталайм. Ал айылдын баласы. Балалыгы Шекер айылында өткөн. Өтүр бар бекен? Бары. Ушул жерден билим алды, дүйнөнү тааныды. Жаңы сүйлөм. Ушул жерден билим алды. Ушул жерден билим алды. Дүйнөнү тааныды. Дүйнөнү тааныды. Кайталайм. Ушул жерден билим алды. Дүйнөнү тааныды. Текшердикпи? Кеттик андан ары. Анын балалыгы оор болду. Жаздык. Анын балалыгы оор болду. Долгий звук. Оор болду. Кайталайм. Анын балалыгы оор болду. Атасы Төрөкул Айтматов 1937 жылы репрессияга туш келди. Жаздык. Атасы Төрөкул Айтматов. Атасы Төрөкул. Балдар. Төрөкул Айтматов. Төрөкул Айтматов 1937 жылы 1937 году дейт. 1937 жылы цифра менен жазгыла.
1937 жылы репрессияға туш келді. Репрессияға туш келді. Репрессияға туш келді. Қайталайым сөйлем текшергілі. Атасы Төреқұл Айтматов 1937 жылы репрессияға туш келді. Кейінгі сөйлем. Апасы Нагима 4 бала менен жалғыз қалды. Цифра менен жазғыла 4 бала дегенде. Қана жаздық. Апасы, кешіресіңер. Апасы Нагима 4 бала менен жалғыз қалды. 4 бала менен жалғыз қалды. Қайталайым болдар. Апасы Нагима 4 бала менен жалғыз қалды. Жаңы сөйлем. Көп өткен жоқ, соғыш башталды. Жаздық. Көп өткен жоқ. Көп өткен жоқ. Өлер балдар. Көп өткен жоқ. Соғыш башталды. Соғыш башталды. Көп өткен жоқ. Соғыш башталды. Жаш Чыңғыз соғыштың қиыншылығын көрді. Жаздық. Жаш Чыңғыз соғыштың қиыншылығын одно слово балдар қарағыла. Қиыншылығын көрді. Қайталайым балдар сөйлемді. Жаш Чыңғыз соғыштың қиыншылығын көрді. Кейінгі сөйлемді баштайыз. Абзац менен қызыл сызықтан баштағыла. Ал мектепті бүткөндөн кейін айыл чарба техникумду, андан кейін айыл чарба институтун бүтүп, зооветеринардык кесип алат. Жаздық. Ал мектепти бүткөндөн кейін үтір қоғыла. Ал мектепти бүткөндөн кейін айыл чарба техникумду, чоң тамға менен жазып қоғыла. Айыл деген сөз. Айыл чарба техникумду. Андан кейін айыл чарба институтун, чоң тамға менен айыл чарба институтун бүтүп, зооветеринардык кесип алат. Жаздық. Текшеребіз. Айыл чарба институтун бүтүп, зооветеринардык кесип алат. Аға жаратылыштан берилген шык чыгармачылыкка алып барат. Жаздық. Аға жаратылыштан берилген шык
берілген шық, раздельно, берілген, потом шық, шығармашылыққа, одно слово, шығармашылыққа алып барат, шығармашылыққа алып барат. Қайталайым сөйлемді. Аға жаратылыштан берілген шық шығармашылыққа алып барат. Жаздық пы? Кейінгі сөйлем. Ал аңгеме, повесть, романдарды жазды. Жаздық. Ал аңгеме, повесть, ичкертүү белги бар. Аңгеме, аңгеме, носовой, аңгеме, повесть, романдарды жазды. Романдарды жазды. Қайталайым сөйлемді. Ал аңгеме, повесть, романдарды жазды. Анын шығармаларын дүйнө эли окуду. Жаздық. Анын шығармаларын дүйнө эли окуду. Дүйнө эли окуду. Қайталайым сөйлемді. Анын шығармаларын дүйнө эли окуду. Кейінгі сөйлем. Азыркы күндө дүйнөдө эң көп окулган чыгармалардын бири Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары. Жаздык. Азыркы күндө дүйнөдө эң носовой, эң көп окулган чыгармалардын бири тире койгула. Чыгармалардын бири Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары. Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары. Кайталайым карагыла. Азыркы күндө дүйнөдө эң көп окулган чыгармалардын бири Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары. Жаздыкпы балдар? Жыйынтыктоочу акыркы сүйлөм. Последний абзац. Чыңгыз Айтматов кыргыз элинин сыймыгы. Тире бар балдар карагыла. Жаздык. Чыңгыз Айтматов кыргыз элинин сыймыгы. Кайталайым сүйлөмдү. Чыңгыз Айтматов кыргыз элинин сыймыгы. Бүттүк жазып. Бүттүкпү? Текшерелиби? Кана? Жакшылап текшеребиз. Карандашты аласыңар мүмкүн. Баштадык. Темасы Чыңгыз Айтматов, тире койдукпу? Улуу талант дедик, Жакшылап көңүл бургула. Кокус ката кетсе, карандаш менен оңдоп койсоңор болот. Дүйнөлүк талант. Кыргыздын улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматов Таластын Шекер айылында 1928 жылы 12 декабрда туулган. Ал айылдын баласы.
балалығы Шекер айылында өткөн. Ушул жерден билим алды, дүйнөнү тааныды. Анын балалығы оор болду. Атасы Төрөкул Айтматов 1937 жылы репрессияға туш келди. Апасы Нагима 4 бала менен жалгыз калды. Көп өткөн жок. Согуш башталды. Жаш Чыңгыз согуштун кыйынчылыгын көрдү. Ал мектепти бүткөндөн кийин айыл чарба техникумду, андан кийин айыл чарба институтун бүтүп, зооветеринардык кесип алат. Ага жаратылыштан берилген шык чыгармачылыкка алып барат. Ал аңгеме, повесть, романдарды жазды. Анын чыгармаларын дүйнө эли окуду. Азыркы күндө дүйнөдө эң көп окулган чыгармалардын бири Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары. Чыңгыз Айтматов кыргыз элинин сыймыгы. Бүттүк балдар. Текшердикпи? Катасы жокпу? Жакшылап көңүл бургуладагы. Эмесе үйгө тапшырма алалы. Үйгө тапшырма өтүлгөн темалар боюнча кайталоо. Значит, домашнее задание – это повторение по прошлым темам. Бүгүнкү текст силерге жакты менимче. Мен ойлойм, жакшы жаздыңар. Ийгиликтүү болсун. Эмесе кийинки сабакка чейин көрүшкөнчө.